Til менен да, жүрөк менен да зикир кыла берсе болот. Дараты жок адам дагы, жунуп адам дагы, айыз көрүп аткан аял киши дагы жана нифас көрүп аткан аял киши дагы. Нифас төрөгөндөн кийин келчү этеккирди айтабыз. Демек, аалымдарда эч кандай бул зикир маселесинде эч кандай бир ооздон бардыгы макулдугун берген. Аалымдар бир ооздон муну дурус деп билет. وذلك буга окшогон зикирлер في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء وغير ذلك. Бул эмне десе тасбих айтууда. Субханалла деген зикирди айтыш үчүн дарат шарт эмес дейт. Жунуп болсо деле айта берсе болот дейт. Алхамдулиллах дагы, ла иляха иллаллахту, Аллаху акбарды, жана пайгамбарыбызга айтылган салаваттарды саллаллаху алейхи Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам десең, же болсо дуалар, буга окшогон зикирлерди дараты жок болсо деле, жада калса жунуп болсо дагы, же айызы келип атса дагы, же нифас көрүп атса дагы, бул зикирлерди айта берсе болот дейт да.